Бишкектин 12 кичи районунун 64 бөлчөк 1 дарегиндеки мына ошол жаңы салынып бирок бүтпөй турган көп кабаттуу үйүнүн 3 күн мурда таза суу түтүгү жарылган. Андан бери курулуш компаниясы калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатканы менен иш толук аягына элек. Өзүңүздөр көрүп тургандай ушул күнгө чейин тамчы таам андан аккан суу мына ушинтип турак жайдын кире беришине чейин агып чыгууда. Вот так течет с 4-го этажа на 3-й. Суу түтүгүнүн жарылышы тургундардын азаптуу жашоосун ачыкка чыгарды. Турак жайда курулуш иштери толук бүткөн эмес. Кире бериштерине кафел чапталбай, лифттери орнотулбаган. Ысык муздак суу түтүктөрү жылууланып тосулбагандыктан батарейкалар орнотулганы менен жылуулук жок. Суу түтүгү жарылгандан кийин гана курулуш компаниясы түтүктөрдүн сыртын атайын материалдар менен каптап чыккан. Бүгүн айтып атат, бүгүн бүтүрөбүз. Бүгүн жылуулук берилет деп. Күтүп атабыз жылуулук берилерин. Берилет деп ойлоп атабыз. Жыл сайын эле берилебиз деп айтат. Жыл сайын эле жок. Анан свет дагы коммерческий баа менен төлөнүп атпайбы? 3 сом 28 тиындан. А так биз эл катары төлөшүбүз керек деп 1 сомдон. Куурлардын иштен чыгышынын аркасы менен жашоочулар жылуулук менен камсыз боло турган болду. УКМК кызматкерлеринин кийлигишүүсү менен жашоочулардын көйгөйү чечилүүдө. Курулуш компания турак жайды убагында бүтүрүп бербегени аз келгенсип, убада берип тургундарды ар кандай шылтоолор менен жоокалатып келе жаткан ишкана өкүлдөрү бүгүн өздөрү келип жылуулукту борбордук түйүнгө кошуп берүүдө. Буга чейин теплосетти бере албадык. Теплосет баардыгын кошуп даярдаганбыз, бирок могу районго Миноборонага биз акча төлөшүбүз керек болчу. Миноборона турбаларын жаңырткан экен 2 миллион 700 миңдечи. Ошол акча төлөнүү маселеси болуп калып, токтоп калдык да, биз токтоп калып ушул шартка келдик. Азыр эми ушул тапта жашоочулар менен келишимде туруп, еще жана теплосет менен Миноборона менен келишим болуп, биз мындай бир рассрочканы убагында төлөп берели, жылуулук бере бергиле деп жылуулук бердирип атабыз. Коммуналдык чыгымдарын коммерциялык баа менен төлөп, анысы аз келгенсип, батирлери бүтпөй, жылдап созулуп келе жаткан курулуштар өлкөдө жүздөп саналат. Сүйүнбаев көчөсүндөгү 12 кабаттуу турак жайдын жашоочулары да ушундай эле көйгөй менен алып бурушуп келе жатышат. Курулуш компаниясына бара берип тажаптап бүтүштү. Акыры бийлик өкүлдөрүнө кайрылып жардам суроого аргасыз. Мамлекет башчыларына да кайрыла кетмекчимин. Ушу кандайдыр бир юридикалык жактан тууралап, мындай көйгөйлүү үйлөр шаар боюнча биздики эле эмес, жалгыз көп үйлөр бар. Эксплуатацияга кандайдыр бир себептер менен өтпөй калган. Ошолорду баягы биздики баягы өндүрүш болбогондон кийин бул жерде жылуулук үчүн эле адамдар колдонулуп атат. Баягы жалгыз источник электроэнергия, баягы жылуулукту ала турган азыр бизде электроэнергия эле болуп атат. Жылдап созулуп келе жаткан курулуштардын көпчүлүгү 2020-жылга чейин башталгандар. Тармакка көзөмөлдүн жоктугунан, тааныш билиштин же жогорку бийлик органдарындагы таасирдүү адамдарынын аркасында курулушка уруксат алып, бизнеске аралашып калышкан. Ушунун айынан бүгүнкү күндө Бишкекте кабатта үйлөр курулуп жатат, бирок алар аягына чыкпай эле курулуш компаниясы жаңысын баштап жиберишүүдө. Натыйжада анын азабын карапайым тургундар тартышууда. Эми негизинен алып келгенде токтотууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок эми чынын айтканда ушул көзөмөлдүн жоктугунан жана кээ бир курулуштар өз билимдик менен салып алган учуру бар. Көзөмөл болсо дагы баягы нормативдик актылар боюнча 2018-жылдан баштап мурункудай баягы токтомдун курулуш агенттигинин токтому менен снос кылынбай бузуу милдети дагы баягы соттун чечимдерине такалып калган. Уруксаты жок курулуп жаткан объектилер өлкөнүн ар бир аймагында бар. Айылдарда жеке турак жайлар салынса, ал эми шаарларда кабаттуу үйлөр мыйзамсыз курулган. Бишкек Ош шаарларында бир дагы документи жок 80 объект аныкталган. Анын 50-сү эле Ордо калаага туура келет. Тиешелүү уруксат кагаздары жок салынып жатканына карабастан, токтотуп коюу укугу бар болгонуна карабастан, курулуш агенттиги менен техникалык көзөмөл адистери эч кандай чара көрүшкөн эмес. Албетте бул жергиликтүү архитектура органдары, биринчиден ошондой эле мамлекеттик экспертиза башкармалыгы, деги эле ушул мамлекеттик курулуш агенттиги бул курулуштарды башынан баштап, ошол проект застройки деп коет, проект застройкасынан баштап аякы эксплуатацияга чейин бериле турчу органдардын баары ушул мамлекеттик курулуш агенттигине карайт. Мыйзамсыз курулуштардын тизмесин ачык жарыяласак эле, биздин элдерге жеткиликтүү болсо, ошондо биздин жарандар бул компаниялардан жана ошол эле объектилерден баягы немесин албай калат.
батирелерин албай калат. Кийинки жылдан баштап курулуш агенттиги курулуштарды тартипке келтирет. Жөндөө иш алып барбаган компаниялардын кара тизмеси түзүлөт. Январдан баштап курулуш тармагындагы жаңы токтом күчүнө кирет. 100 миллион сомдук капиталы бар курулуш компанияларына гана турак жай, башка имараттарды курууга уруксат берилет. Эгерде жарандар акчасын төгүп батирин ала албай калса, компаниянын уставдык капиталынан төлөнөт. Бир жагынан курулуш компаниялары ирилешет. Өлкөдө 3000ге жакын компаниянын уруксаты бар. Анын болгону 200дөй гана иштейт. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.